тууп өсүп бир жөнөкөй айылда, аты кетти түңгүрөтүп ааламга. Бул дүйнөнү таштап алыс кетсе да, аты калат кетпес болуп кыргызда. Аалам анын талантына багынды, аты чыкты бүт дүйнөгө жаңырды. Чыңгыз аты өчпөс болуп жарыкта, өмүр бою жашап калат кыргызда. Өчпөс болуп из калтырып алыста, улуу Чыңгыз жашап калат тарыхта. Чыңгыз Айтматов 1928 Талас өрөөнүндө Шекер айылында туулган. Атасы Төрөкул Айтматов көрүнүктүү партиялык кызматкер болгон. Сталиндик режим учурунда репрессияга кабылып атылып кеткен. Сөөгү 1990 табылып, ошол эле ата бейитке көмүлгөн. Апасы Нагима Айтматова белгилүү аял болгон, мугалим болуп иштеген. Чыңгыз Айтматов 1946 Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 53 Скрабин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 56-58 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Айтматовдун чыгармалары 150 тилге которулган. Бетме-бет, Жамиля Саманчынын жолу, Жаныбарым Гүлсары, Кызыл алма, анын көптөгөн жана башка чыгармалар бар.